Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам. Мындан туура 1,5 ай мурда интернет желесинде күйөө баласы тарабынан саалды деген апанын видеосу көпчүлүктүн талкуу чордонунда болгон. Менин каналымда кызым чогуу биргеликте ошол апа интервью берген болчу. Бүгүн болсо бизге экинчи тарап байланышып, биздин дагы үнүбүздү байланышты. Биз азыр дагы ошол окуя болгон Мөнөк айылына келип турабыз. Экинчи тараптын үнүн дагы сиздер менен чогуу биргеликте угуп көрөбүз. Мен 70 Нургазы Азаматтын аталаш агасы болом. Азамат иним жөнүндө айтсам, ушунун тополоңу бул негизги себепкери кайненесинин үйүнө көп келиши болгон. Булга дагы чейин келип, 1 айлап, 2 айлап, мен билгенде 3 айга чейин жүргөн күндөрү болгон. Сиз жакын жашайсызбы? Жакын эмес, мен постоянный связьда келди кетти бар да. Жумушубуз чогуу болгон үчүн кээде буну машинасы ал жакта алып калса, мен муну алып кетем жумушка келип. Менин машинамды алып калат, мени чакырып үйгө келер же үйгө барып мени алып кетет. Связь күнүнө болбоду дегенде 4-5 жол, болбоду дегенде 2-3 жол жолугабыз. Жумушта, үйдө, мен үй бүлөм, келинчегим болуп бунун үйүнө келип катташып жакшы эле, катташып турабыз. Азаматтын келинчеги билбеген нерсе, жаш кыз да. Мен келинчегим келип үйрөтүп, даже тамак аштырып кылышты да билбегенден Азамат мен аялым келинчегим чакырат, жеңе, намазыңызга тамак аштырып кылышты үйрөтүңчү деп чакырып турчу. Связьда болчубуз дайыма. Үй бүлөлүк жакшы. Үй бүлөлүк катташ дайыма. Бир тууган катары, үй бүлөлүк катары катнаш бар. Анан ошол кайненеси келип алыптыр деп кээде биздин үйгө барып алчу. Буга чейин мына үй жок болчу. Бул жерде 1 комната үй болчу мына жерде. 2 комната, 1 комнатасын жараксыз болуп калган. 1 комнатасын Азамат келинчеги баласы менен жашачу да. Ошол кезде дагы наркы чоң салган үй бүт эле келе алмады. Кайненеси келип алып, 1 комната үйдө жашаса да келип алып, будан 1 жыл 2 жыл мурун да. Мен чыгып кайненем келип алып үйгө деп кебече биздин үйгө барчу. 2 айлап, 3 айлап нанал үй бүт эле келе, кайненеси дагы келсе келе берсин дейт, сыйырматым менен келсин дейт. Азамат келди. Онан мужда үйүнө качып кирип кетчү экен, как түрмө катары. Азамат жумушка кетти, кайра үйүнө чыгып неме кылчу экен. Кээде случайно келип калган балда бул жаткан төшөккө келип жатып алчу экен. Ошо айтты, сыйырматта болсун, келиң, кетиң деп жүргөн канча айткан. Даже бул мен билгенден, мен Москвадан жан келген балда келсем, ошол жылы кайненеси үчөө наркы үйдө жашап алган, наркы үйдө да бүтүргөн да кийин. Жашап алчу экен. Мен ошо билгенден 2 айдан ашык жүрүшкөн. Азамат участка койду, чакырып айрылып участка койду. Кайненеси менен кайненесинин үйдөн колап чыккан күн дагы болгон. Аларды колап чыкчу, уруш тополоң жок эле деп. Бул кагаздагы участка койдун жазган кагазы бар. Бул дело аркылуу демеге делого тиркелген кече. Тергөөдө тиркелип, полностью берилген. Жашаганда эмне бир кандайдыр бир зыян тийгизчү? Тийгизчү эмес, тийгизчү ушул кызын бурап турчу да. Жашоо андай деп. Кызы жашоосун өзүңүз эле көрдүңөр. Буга чейин ушундай жашоосу болгон. Айтканда, бул жерде ошо кайненеси келип турмушуна кийлигишип, негизи кайненесинин угушум боюнча жашай турган туруктуу жери жок. Айылда сүлүктүгө деген экен, сүлүктүгү үйүнө угуш боюнча 5-6 жылдан бери барбайт экен. Ал кыздын үйүндө, бул кыздын үйүндө, бул баласынын үйүндө ошентип жашап жүргөн. 1-2 жолу мен айылдан аэропортто иштеп жүргөндө самолетко дагы билет алып берип Азамат Бишкекке узаткан. Кайненем узатып коюңчу деп билет алып берип узаткан күндөрүн көргөнбүз.
өзүм деле билетин алып берип колуна берип узаткан болгонмун да. Турмушуна кийлигиши эми айтып атпайбы Азаматка акыркы сөзүндө мен жолукканда. До этого дагы айтып жүргөн да. Келсе келсин, сый урматы менен келип, мен берген тамакты жеп, сый урматы менен келсе дейт, ака мен кандай неме кылам дейт. Жамандык кылайм ого дейт. Мына келген сайын үйдө 20 миң, 30 миң, даже 100 миңге чейин акча жоголот дейт. Мен эми бул акчаны үйдө коюп коет да мындай. Мен учукпайт элем, до этого силерден жашырып жүргөнмүн дейт. Эми акчам Кудайга шүгүр тапкан демим жетет дейт. 20 миң, 30 миң, 15 сом менен алганда ошол мен акчага анча акчага унчукпай эле койгонмун дейт. Эми балдарым жетим калбасын, балдарым. Мында мен билгенден 2 жыл болуп калды. Кайсы бир жылы дагы ушундай кайненеси келинчегин алып кетип калган Бишкекке. Ошондо дагы где-то 100 миңден ашык акча жоголгон экен. Кызын алып кеткенде, келинди алып кеткенде. Акча жоголгон экен, анан барып ошо Бишкекте 4 ай инем чагыштырган олар инеме мурда олар кызым ажырашып алам деп сотко заявление жазат, кара сотуна. Заявление жазып, арыз жазганда арызын Азаматка жомок кылат соттон барып, анан Азамат мен ажырашпайм, жашайм дегенде анан негизи таппай калып, анан бул милицияга берип, мен аялым менен 2 балам урдап кетип калды деп. Милиция аркылуу Бишкекте жашаган адресин дагы тапкан даже. Адресин, дарегин таап, связга чыгып элем, дарегин тапкан, милициялар тапкан да. Мына адреске мына сөйлөшүп экөө ажыраша турган даражага жетип калган уже. Соттошуп бири-биринен. Азамат дагы ажырашам деген сот 3 ай убакыт берет го. Мен убакыт берип, ошол мөөнөттө бул алып кеткен жанагы акчасы түгөгөн уже даже. Түгөгөндөн кийин унун аялы Бишкекте кароосуз калып кетет. Анан ушу 4 февраль айында кеткен болсо где-то июндарда. Андан Азамат өзү Бишкекке барып, үй бүлөсүн алып келип кайра жашоосун аткан. Ол ажырашуу соттош ошондо бул келиниз эмес, келинисинин атынан бул кайнэжеси бар, келин эжеси. Адвокатка дагы ошол эжеси келип жүргөн экен, мен ошол мырзайым мен болом деп. Ал кандай билинип калды бизге? Игим экөөбүз жумушта отурсак, ошо адвокаты чалып калды, булардын адвокаты, мурунку адвокаты. Азамат деген сенби деди, сенде сөзүм бар, келип жолугуп кетели деди. Анан адвокатурага бардык биз, адресин айтып берген барсак, мына бул сенин келинчегиң болобу деди. Сүрөттү көрсөттү, бул менин кайнэжем болот деди. Келинчегиң деп келип атат го мага деди. Мен келинчегим мына башкача болот деп келинчегинин сүрөтүн көрсөткөн Азамат. Көрсөткөндө анан баягы жерде, ошол жерде адвокат чалат баягы аялга, немеге. Келинчегим деп келген кызга чалганда, ал кыз ошол жерде адвокатты сөгүп өчүрүп коет. Нормально караган нерсени алмайсың, акчаңды бербейм деп. Негизи акчасын бербей жүргөн болот, адвокат ошол тууралуу чалган болот, акчасын алып бер деп. Анан Азамат айткан, майли же болуптур, акчасын алып берсе мен төлөйм, 2 балам үчүн, үй бүлөмдү сактап калыштын акчасын даже мен төлөйм деп, акчасын деле төлөгөн, мен күбө кылып. Адвокаттардын оозунда камера бар экен, камерадан каратып, мына десе келинчек эмес дегенде, ал эжеси келип жүргөн анын атынан. Азыр данный моментта биз встречага чыгайлы деп атабыз. Встречага жолуган жараштырайлы деген аракетте жүрөбүз. Алар встречага чыкпай атат бизге. Балким жашашат деген. Негизде биз чыгайлы деп атабыз. Максатыңар эмне? Же максатыңар до конца Азаматты каматуу, каматам десеңер, биз дагы ошого карап, Азаматтын ою, инемдин ою. Сотто дагы встреча берди, өткөндө жолукканда жашайм деп атат. Дагы деле азыр колунда балдары жок. Бир айдан ашты. Дестаттын акчасын, садигин акчасын биз төлөп атабыз. Ошо места жоготкош үчүн. Айтып атат, келип жашай берсин, мен бул жактан чыгып чейин, үйгө келип жашасын. Мен каршылыгым жок, мен 3 баламды 3 уулумду көчөгө ташабайм деп атат. Акыркы урушунда эми инемдин айтышы боюнча, жанагы кайненесин урганы боюнча 7 суткага отурду кара сууда. Ошондо мен встречага кирдим жолугушууга. Ошондо эмнеден чыктык экен десем, ошол күнү эми башы боюнча айткан болсом, ошол күнү Азамат дагы келинче дагы менин үйүмдө болчу. Мен кичине эксан кылып, апам өткөндө байлашышында Азамат ошондон Азамат айтты, ака үйгө барып мал койгоп салып келейинчи деди. Моторуп салып келди. Келди артынан кайра чалды. Келиңиз айтып коюңчу, үйгө кайненем келиптир деди. Кайненем келиптир болуптур десем, аялы жөнөдү. Азамат эшигин ачып, кайненесин киргизип, мал коюн карап жүрсө, мына комната. Ушул комнатада жатышкандан кийин Азамат көрсөтүп берди, видеосу дагы бар. Ушул комнатага акча койгон жерди келинчеги дагы билчикенди. Шкатулкада акча болчу деди. Ошол комнатага кирип отуруп алыптыр деди. Кайненем эшикти дагы ичинен култап, мен ачкын десем дагы ачпай койду деди.
ачпай койду деди. Анан ачың десем аны тартыласам да ачпай койду. Анан мындан эле келинчегим келди, ачып кирди дейт. Анан мен ошо мал коюмду алаксып кетип калдым деди. Мал коюмду алаксып кетип калдым эле дейт. Кирип анан ошо акчаны таппай калдым дейт. Канча акча болчу? $18,000 болуп атат азаматтын айтышы боюнча. Ушул мага дагы айтып аткан, жакшына машина болсо караңызчы өзүңүз күндөп иштеп алып эми аэропортко ишке чыгайын деп аткан да. Бопту да воскресенье күнү өзү машинада көрүп койгон экен. $8,000 машина сүйлөшүп койду. Воскресенье барып келебиз ака деп аткан мага. Анан дагы ошо бир-эки балдарга бир машина алып берем эми. Мен аялым кынча, негизи аялы кызганчак болчу да, таксиге чыкканда кызгана берчү. Мен таксиге чыгып ошо бир жолу мингизем деп аткан экен эле, арендага берип. Машина көрүп койдум, алам деп атканын укканмын да мен. Анан Жалал Абадка катар, Жалал Абадта да баягы автосалондордон карап көрүңчү, жакшына машина болсо ошо алам деген негизи ошо $8,000 акчам бар деген чын. $8,000 машина сүйлөшүп койдум, акыркы жолу айткан ошо. $8,000 ошо канча купюра, канча деген мен өзү эртеге дагы ол боюнча дагы арыз жазылык, иш козголуп атат. Купюрасынан бери айтып берип атат. Канча купюра $100, канча көптөн бери чогултканда. Көптөн бери чогултканда эми. Ошо $8,000 машина алам деп жүргөн өзү. Анан ошо калган акчага ошо инисине үйдүн калганын бүтүрүп, мына үйдүн дагы үстүн жаптырып, нелерди кылып, ушу декабрда ошо жаңы жылдан кийин той кылам деп аткан 3 улуна. 3 улума той берем деп аткан, ошого мына үйдү тезде бүтүргөн да. Ал акчанын бардыгын бул жерде биз оюбуз боюнча мынаганда азамат эле айтат, бул уюшулган болуп атат, акчаны анын аялы көргөн. Ошо уюшулган нерсе болуп атат. Анан акчаны алып кеткенден кийин, аныкталгандан кийин азамат арыз жазам деп милицияга барам дегенде келинчеги суранган. 3 күн туруп, 3 күн ичинде акчаны алып келип берет деген. Кайненеси. Апам алды деп айткан деген. Апам алган, апам айтам, апам алып келип берет 3 күндө деп азаматтан 3 күн суранган. Чыкпай туруң, ичиңге айтпай туруң деп. Бирок 3 күн ичинде акчаны алып келип берди эмес, анан ошондон дагы токмокчу келди. Мен $8,000 машина сүйлөшүп койдум деп, ошо $8,000 отдельно бөлүп койгон экен. Воскресенье барып машина алып келем деп, ошо уруш четверг күнү чыгып атпайбы, пятница, четверг күнү түнү, пятница эртең менен чыгып атат. Ошо түнү болуп атат да. Менин ошо айтышынча $8,000 жоголгон, уруштун себеби ошодон чыккан да. Акчадан бул келген дагы кайненесине айткан, жакшылыкча чыгып кеттим үйдөн деген. Уруш тополоң жок эле деп бул эскертүү дагы берген экен. Анан бул кайненеси ошончо сөз уккандагы бетин тырмап кирген да, кайненеси. Анан бул жумушка кетип айтыптыр. Мен келинчегин айткан экен, айтып дүкан айтышынча. Мен жумушка кеттим, саат 5-6-ларда тайгот салып кой десе, бопту бул чыгып машинасын жүргүзүп, кайра кирип калса, сен машинасын балдарың карайсың же атын карайсың деген дагы сөз болгон деп атат азамат. Малчы болуп алып бир жолу буга баласын баккандай деген. Анан булар дагы айтыптыр, жакшы эле кетип калган эми, уруш тополоң жок деп дагы эскертип чыгып кеткен экен үйүнө. Бул жумушта болот, кечке маған достор менен аш жеп, нерсе болот, эми кичине кызуу да келгенде дагы үйүндө болгон болот да. Ошондон тополоң чыккан. Акчаны тап берди. Акчаны тапкыла, ордуна койгула деген. Акчаны кое албай тополоң болуп, анан ошонун ызычуунун аркасынан булар барып арыз жазып коет. Кайненесине ошо инимде эле айып бар. Кайненеңиз, ошондо кайненесине дагы колу тийген деп айтылган. Кайненесине да колу тийген. Эми жакшылыкча чыгып кетти дегенде эскертүүнү түрткөн, эшикке түрткөн. Боюнча үйүнөн кайненеси $18,000 акчаны урдап кеткен. Кайтарып берүү максатында 3 күн күткөн, бирок акча келген эмес, ошодон тополоң чыккан. Ошодон келинчегин урган бул. Анан сотко келбей калды деген маалыматтарды айттыңыз бизге, ошол боюнча айтсаңыз. Анан биринчи отурум сот болду 30 декабрь күнү. Ал жерде сот болуп, сот башталды. Сотто бир тааныштырды. Прокурор өкүмдү окуганда алардын адвокаты отказ берди. Мен дело менен башкадан таанышайын деп. Сот анан кийинки 15 январга калды. 15 январь күнү дагы булар адвокатын өзгөртүп, муну байланыштуу сот отурумга эч кимиси келген жок. Сот азыр эртең 23 январга дагы жок. Биз требовать эткен нерсе, сен бул бар жогу мыйзам чегинде каралып атат, кайненеси урганы тууралуу иним жазасын алып олтурат. Алардын экспертизага боюмдан жок деген аныкталып, боюмдан бар болчу деген немеде алар кайра видео чыгарып атпайбы, обращение.
Кош бойлуу болушунун боюман түшүп калды. Ошол тура кош бойлуу болгондугу бул жалган да. Биз демаганда буга чейин ошол где-то 1 ноябрь ошол маалдарда менин келинчегим экөө барып алдырып келгени анык. Бул тергөөдө дагы аныкталып, делого тиркелген. 1 ноябрда. 1 ноябрда боюнан алдыргандыгы тууралуу. Бул урушта болгон 29-да чыгып атпайбы? Анан Эмне себептен алдырды эле? Баласы жаш болгон, 7 айлык, сүтү чыкпай калган да. Мен аял кишине аралашпай, мен келинчегим айтыш боюнча ошол сүтүм чыкпай такишкоз болуп кыйналып атам деп барып алдырып келген экен. Даже алган врач дагы көрсөтмө берди тергөөдө. Мен алганмын го деди. Бир врачты да таап апардык. Анан ошо сот тергөөдөн дело сотко өтөт деп атканда, акыркы беттешүү деп чакырат экен. Менин келинчегим барды, анын келинчеги келди, врач келди. Үчөөнү беттештирип, боюман алганда анык деп боюнан алган. Азыр эми экспертизаны бурмаладыңар, акча бердиңер деп булар кайра ишти кырып атат да. Негизи Экспертизадан жок деп чыкты. Экспертизада дагы видеосу чыкты, жаңы экспертиза көрсөңөр болот. Кече кайсы медиа чыгарыптыр. Экспертизада сурак кылып такташыптыр. Боюнда болгондугу аныкталган эмес дептир. Болгондугу аныкталган болсо аныкталган эмес болот да. Булардын ою боюнча силер акча берип экспертизаны буздуңар дегендей мааниде отношение кылып атат бизге. Биз иним канча кылды, күнөөсүн кылды, соттун өкүмүнөн эле ошол жазасын алсын деп атабыз. Ошол алар ошого дагы каршы болуп, эми кайра обращение жасап атышат. Биз буга чейин алар ошондо силерден эмнени талап кылып атат? Бизден талап кылган негизи айткан 3 миллион акча сураган апасы. Арызданабыз деп. Инем уккан, инем алып эле 3 миллион акчаны бергенге отуруп чыкканын жакшы деп атат. Если булар жөндө гана неме кылып жашайм десе, если келинчегим жашайм десе, мен жашаганга каршы эмес. Макул. Даже инем айтып атат, жашайм, үйгө келип отура берсин, мен биякта өзүм немен түрүп чыккы чейин отурсун үйгө келип. Даже садикте балдардын акчасын биз төлөп атабыз ай сайын. Бизге тыгын адвокатын айтып атат, жана мында акчасын төлөп койгула, местасын жок кылбайлы деп. Ал садикке отуруштагы бир талап неме кылат, места күтүш. Анан бул жерде дагы суроо болуп атат, бул кызыбызды алып качып кеткен деп. Кызды алып качып кетпей эле, кызы Азамат өзү жакшы көрүп келген. Муну жакшы көрүп сүйлөшүп, жакшы көрүп эле тийген. Бул балдары ушул Азаматтан, Үчөө тең Азаматтан. Сиздин биринчи эле турмушу эле бул? Экинчи турмушу. Бул акам дагы, жеңем дагы өтүп кеткен. Бул экинчи турмушу менен бул агам өткөндө ошо экинчи турмушун баштаганда мен даже эжелерим бар. Атасынын, мен атам карындаштары, атасынын эжелери болот. Алар эми ден соолугуна байланыштуу келе албады, узак жакта жашайт да. Алар дагы каршы болгон булардын жашоосуна. Бул келинди даже бар кетип кал. Бул балдар чакасы бар биринчи турмушунан деп. Коола мен жакшы көрөм, жашайм, сүйөм, бүйөм деген ошол. Эми ал жерде мурунку турмушу менен таанышчу болуп жүргөн кичине ортодо. Дегенде бул ортодон чыга ушу тие калган да. Ажал апасы жалган маалымат берип, апасы айтып атат, кызымы зордоп, кыйнап алып качкан деп. Алып качкан учурда дагы кызым деп келет деп, атена ушул кыздын көзү менен кылбаган кандай атене деп. Бизде ининде эле күнөө бар. Булар ушу агам каршы болгон экөөнүн жашоосуна, акам тирик эле. Булар ушу жагда квартирада жашап алышкан экөө. Өлөм, күйөм, сүйөм, күйөм деп ушу аялын, даже эжелерине агам өткөндөн кийин келгенде эжелерин коолап чыккан, бар кет. Бул турмушу бар, семьясын бузма деп. Аркы аял менен таанышуу болуп жүргөндө бир ортодон чыгып бул тие калат, бул деле турмушун бузууга неме болот да. Аркы балдарына бул отношениясы жакшы эле, жардам берип турат, катташып. Мурдагысынан канча баласы? 3 баласы бар. Катташып турат, жардам кылып эле турат аркы балдар, даже аркы балдары каникулдарда келип, жерде келип жүрөт. Бул мырзайым 3 баласы бар экенин билген эмесмин деген сөзүн дагы бир жерде чыгып калды. Билип эле ошол балдар катташканда ошол балдары багып эле. Эми адилеттүү чечим чыгарып берсин, эми мыйзам чегинде эле.
биз мыйзам чегинде чечим чыгып атат, ошо прокурор өкүмдү окуган учурда ошол өкүмгө бул тарап каршы болуп сотко келип атпайбы? Канча жыл деди эле ал? Эми канча жыл экенин билбейбиз, ошо 138 статья часть 2 менен соттолуп атат өкүм. Эми ал жерде кандай эми биз аны билбейбиз. Алардын адвокаты айткан окшойт, жеңил жаза деп. Биз мыйзам чегинде эле жазасын алса алсын. Ал ошо мыйзам чегинде чыккан жазага каршы болуп, азыр кайра комиссионный неме сурап атат. Экспертиза. Комиссионный экспертиза сурайбы башка болот, биз мыйзам чегинде чыгып берсе болду бизге. Эл жашоо турмушканда ал наркы тарап бир жолу инимди каралап жерге уруп салды да. Негизги чындык ушундай өзү. Ол жерде биз акча урдадык деген сөздү айтпадылар. Мен барып жашап алат элем, 1 ай жүрөт элем, 2 ай жүрөм деген жер чыгарбады. Жана бир видеосунда жүрөт, колум иштеп калды, нервтен деп, кайненеси колум мынтип жүрөт. Негизи 1 ай, 2 ай мурун кайненеси 2 колу сынып ушул жерден. 2 колу сынып, колу иштебей ушул жерде 2 ай жүргөн, мен көзүм менен көргөм. Азамат баккан 2 ай келинине тамак берип, ана кызы Азамат 2 ай баккан ошо. Колу сынып келген, ал иштеген ошодон ал. Мында ошо Азамат түрткөндө башына нервтен кетти, ошо өтүнүп атат. Ал эми окуяга күбө болгон, күнөөлөнүп жаткан жакындын жараны төмөндөгүлөргө токтолду. Мен ошол күнү уктап аткан болчумун, саат 3-4 ортосу болчу. Ушундай экен да. Түнкү саат, мен мына үйдө болчумун, анан тынчылык неме болуп турган, анан ушул инем келип ушул кайнесин кууп чыгып, анан кийин мен сырттан чыктым, тетик үйдөн. Анан карап түшүнүксүз болду, анан көрсө ошо урушун жаңжалы чыккан себепкери ошо кайнеси экен да. Кайнесин кет деп айдап аткан экен. Иниңиз ошондо мындай мас абалда болчу, Эми кичине кызуусу болсо керек, мен байкаптырмын, анан ошол кызуусу бар экен, анан ошо ачуусу менен келип ошо кайнесин дагы көрүп, ошо себепкер кайнесин кетирүү. Анан кетпей эле ошо алдына тегеренип кет десе кетпейт. Анан кийин жаңжал кичине күчөп кетти. Анан мен кайнесин сыртка алып чыгып кеттиң деп неме кылдым. Кете калбайт. Анан ошо кайнесин кетирүү үчүн ошо жаңжал чыкты да ошодон. Кайненесине кол көтөрүү болду, иниңиз тарабынан? Кичине кол көтөрүп ал буркуп кет деп мындай неме кылды, ооба. Түртүп неме кылып, анан оромалды унутуп калдым да оромалына кетти. Анан ошо же кетип калбай, ошондо мезгилде кетип калса деле ошо унчалык жаңжал болбойт эле да. Ошондой эле күнөөлөнүп жаткан жаранды айылдаштарынан сурап көргөнүбүздө төмөндөгүлөргө токтолду. Атын Орунбай Жаңыбай Барыкбаевич, ушул айылдын Мөнөк айылынын баш имамы. Бул Азамат тууралуу айтып кетсек, жетмиш. Айылда негизи бул кадыр баркы бар жакшы инсан эле. Каерге барсаң, ага эмне кылып турайын, дамлам эмне кылып турайын деп, ушундай бир жардам, ушундай бир колун чозуп турган бала. Андан кийин үй бүлөсүнө келсек, үй бүлөсү мен 1-2 жолу барганмын, баласына ушундай бир дамчалып, азан айтып, жакшы жашап атышкан. Бирок эми бул жашоодо инсан 5 манжа сыяктуу да. Инсан ушундай бир адашат да. Эми бир Азамат адашып калыптыр, бирок бул күнөөлөрүн мойнуна алыптыр деп атат. Бул инсан ушундай бир күнөөкөр пендебиз, баардыгыбыз эле. Эч ким акпак эмес. Ошондуктан бул Азаматтын мисалы бул айылда кылып кеткен иштерин айтсак, мына бул Кыргызстанда ушундай бир жардам кылган, мисалы тошу боюнча, тизим боюнча, ала берсе мына мечитке канча мына арыктарды кылып атканда да жардам сунган, керек болсо мына тротуар ушу мечиттин оозуна, мына ушуну кылып берейин, ушул такси жамааты менен деп ушуну да бүтүрүп берген. Анан кийин бүтүрүп элден батаны алган, жакшы жашап аткан кадырлуу инсан. Анан эми бул адам баласы ушундай бир адашат экен да. Ошондуктан адамбыз, жаңылабыз, оңолобуз дейт да. Турмушта бир бөксүрүп, бир толобуз.
булутту жарып өткөн чагылгандай жарк этип бул дүйнөдөн жок болобуз дейт. Ошондуктан бул 5 күндүк жашоодо бирөөнү эле күнөөкөрлөй берген болбойт да. Ошондуктан мына эки тарапты карап, мындай таразалап дегенде сиздерге жардам чыгарабыз. Боюнча айтып кетсем, бул азыр күндө тергөө абагында отурат. Күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Кылган иштерине аттен кылып атат. Баягы мына Аки престе бир өтүлө жарыяланып аткан боюнча баягы келинибиз ким эле келинибиз боюнча да. Onun elesi galiba gelip düştü mü? Malmatın olgan emas mesela. Buna iş bolgondan keyin aytып атышат şu. Дайым эле болчулар бул. Bu боюнча мен маалыматым жок экен. Буга чейин болгон эмес да, мен уккан эмес экен. Анан 70 азамат өзү мына ушунга чейин ошол окуя болгонго чейин мына айылыбызда жакшы иштей дегенчилер мына ушу турган тротуарыбызды 100 метрге көз демилгесин менен көтөрүп, тротуарды көтөрүп. Bundan gelген жардам берчилер. Эми ушу фронттун тергөө органдары. Бул дукап иптеп ушунда бул баланын эле жаш дагы мен колбаш керек деп ойлойм. Органдарынан Men atım Aki, familyam Toktoruk. Bu balаны bilgen adam şey, mençelik bilir. Bilseyetçi bilgen adam. Mençelik bilir de. Bu balаны ne de vatasına bilgen size kanday sorulmaya geldi. Bu bala bakça Zalatay bala. Bizge nabarat şol taksilerin en aksakalı memnun. O şeyde taksilerin brigati memnun. Qancha жылдан beri şöyle birge işlep birge жүрөбүz. Men жақсы билем bu balаны. Бұл bunda çoğun kiçik degeni vardığına bildim amaligiler. Ay yavay adam gerçeklikli bala bu. Ay yavaydı вообще Zalatay bala bu. Mına biz 90 yaş ötken taksitege bardığına jardam berет. Mına bu Özbekistan'da, Biyeke Kırgızistan'da bir yüzde adamı bolgon bolsa Özbekistan'da 1000 degen adamlar var. 1000 degen adamlar. Bardığı şol azamatты любойна сұрасаң бардығы жақсы бала да вообще саным бала болды. Өзбекстан, Кыргызстан бойынша иштейді. Бардығына жардам береді. Бейбешерелігіне жардам береді. Мәселен мынау масжидке деле қанша жардам берді. Мынау немелерді қылып берді ғой, қылып берді дамылы. Мен көрмедім. Мына жерлерді, мына тротуар да. Шуларды полный тротуарды ушул бала кылып берди. Аэропортта бизге окшогон чоң аксакал таксисттер бар да. Оларга жардам берип турат, колунан келишинче. Билбейм, жаман, вообще жамандыгы жок бала. Урмат, сыйы жакшы, бир авторитет аябай жакшы, чоңуна кичигине. Ошо аэропортто канча такси болгон болсо, бирөөсү айта албайт, бул бала мындай эле деп. Аябай жакшы бала бол. Hiç odan jamandık, hiç kim jamandık görgen emas. Akbeyil, көңүл чөк алгандай бала.